Өзбекстандагы 18 баланын өлүмүнөн кийин Индиядан чыккан Dog-1 Max дарысына Кыргызстанда тыюу салынды. Машина айдаган мас көлүгүнөн ажырайбы? Бразилиялык легендарлуу футболчу Пеле качан жана кайда коюла турганы белгилүү болду. Дүйнөдөгү эң чоң Ниагара шаркыратмасы жарым жартылай тоңуп калды. Конституциянын бузулушун иликтеген депутаттык комиссия түзүлдү. Иранда кеминде 100 адам өлүм жазасына тартылышы ыктымал. Чабуулдарга карабай украиндер жаңы жыл тосууда. Дүйнөдө бир жылда 59 журналист өлтүрүлгөн. Ушул жана башка дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жылдын акыркы аптасындагы жаңылыктар топтомун мен Нурайда Жекшанова айтып берем. Саламатсызбы? Өзбекстанда индиялык Dog-1 Max дарысынан каза болгон 18 баланын окуясынан кийин Саламаттыкты сактоо министрлиги Кыргызстанда дарыны сатууга тыюу салып, үлгүлөрүн текшерүү үчүн лабораторияга жөнөттү. Поставщик менен сүйлөшүп, 4000ден ашык флакон сироп түрүндө жана 34.000ден ашык упаковка Dog-1 Max препараты сатыктан алынды. Дары департаментине бул дары боюнча кыйыр таасирлер жөнүндө билдирүүлөр келип түшкөн эмес. Dog-1 Max препараты биздин ошо департаменттин централизованный лабораториясына да жөнөтүлдү. Анын анализдери 2-3 жумада чыгат. Анализдер чыккандан кийин дагы сиздерге кошумча маалымат беребиз. Индиянын Marion Biotech компаниясы Өзбекстанда 18 баланын өлүмүнө байланыштуу жөтөлгө каршы Dog-1 Max дарысын чыгарууну токтотту. Курч респиратордук вирустук инфекцияларда сасык тумоону дарылоо үчүн сунушталып келген бул дарынын курамынан уулуу этилен гликол заты табылганын өлкөнүн Саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдады. Министр Бехсот Мусаев каза болгон балдардын ата-энелеринен кечирим сурап, чалакылыкка жол бергендер мыйзам алдында жоопко тартылаарын билдирди. Dog-1 Max Өзбекстандын бардык дарыканаларынан алынып, улуттук коопсуздук кызматы тергөө баштады. 29 декабрда Жогорку кеңеште мас болуп алып машина айдагандарды айдоочулук көлүктөн убактылуу ажыратууну караган мыйзам долбоору 3-окууда каралып, кабыл алынды. Жыйында Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев 17,5 миң сомго чейин айыппул салынганына карабай, мас абалында рулга отурган учурлар азайбай жатканын айтты. Ошондой эле депутаттарга 1 жылга айдоочулук укугунан ажыратуу боюнча мыйзамды сунуштады. Ал эми депутат Дастан Бекешев сунушталып жаткан норма жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн милиция кызматкерлеринин арасында коррупцияны ого бетер күчөтөрүн айтып чыкты. Депутат айыппулду 50 миң сомго көтөрүүнү сунуштады. Карасаңыздар, эми биз азыр айыппулду салатабыз да. Ошого карабай эле күчөп атат, туурабы? Мен колдойт элем буну. Туура, күбөлүктү алыш керек. Бирок бизде коррупция чоң болуп атпайбы? Эми гаишниктер мындай кылат. Статистика үчүн бир кишини кармайт, протокол түзөт, экинчи кишиден 200-300 долларды чөнтөгүнө салат. Бирок статистика 50%га азаят. Биз ойлонуп калабыз, гаишниктер жакшы эле иштеп аткан турбайбы? Азыр мас абалда аз эле айдайт турбайбы деп биз ойлонуп калабыз да. Бирок андай болбойт да. Биз билебиз да, Кыргызстанда кандай болот экен. Тилекке каршы ушундай болуп калат да. Бир күндө бир кишини мас абалда кармасаң, 200-300 доллар чөнтөгүнө салсаң болот. 5 күн иштесең 1,5 миң доллар. Bir ай ичинде 6 миң доллар тапса болот. Ошол эле кезде ар бир экинчи кишини ушундай протокол түзсөң, сен иштеп аткандай болуп каласың, и ошо чөнтөгүнө акчаны таап аткандай болуп каласың да. И тиякта молодец, мамлекетке молодец, үй бүлөгө иштеп аткандай молодец да. Ага жооп берген Абдиев андайга жол берилбей турганын, мекеменин өздүк коопсуздук кызматы, прокуратура, УКМК жаранды коом өкүлдөрүнүн көзөмөлү камсыз кылынаарын айтты. ИИМдин расмий маалыматына караганда, былтыр Кыргызстанда 12 миңден ашуун мас айдоочу кармалган. Жыл башынан бери бул көрсөткүч 13 миңден ашты. Мыйзам президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Ага ылайык мас абалында машина айдагандарга айыппул деген норма алынып салынат.
Анын ордуна ичип алып биринчи жолу кармалса, айдоочу күбөлүгүнөн 1 жылга ажыратылат. Эгер кайра кайталанса, 3 жылга ажырайт. Сантос футбол клубу Пеленин сөөгү 2 январда таңгамал ооруканадан Вилла Белмира стадионуна жеткирилерин жарыялады. Табыт талаанын ортосуна коюлат. Коштошуу аземи жергиликтүү убакыт боюнча саат 10-до башталып, эртеси саат 10-го чейин уланат. Андан соң табыт Сантостун көчөлөрү аркылуу өткөрүлүп, мемориалдык некрополго көмүлөт. Пеле спортчу гана эмес, экология үчүн күрөшкөн, жакыр жашаган калктын турмушун жакшырткан коомдук ишмер болгон. Футбол королунун дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу атактуу футболчулар Криштиано Роналдо, Месси жана Мбаппе жана башкалар соц тармактарда да көңүл айтууда. Роналдо менен Мбаппе бүткүл футбол дүйнөсүндө король Пеле эч качан унутулбайт, элеси ар бирибизде жашай берет деп жазган. 29 декабрда 82 жаштагы атактуу футболчу 3 жолку чемпион, тарыхтагы эң мыкты оюнчу Пеле рак кесепетинен каза болду. АКШдагы катуу суулукта Ниагара шаркыратмасы жарым-жартылай тоңуп калды. Аймакта 1 метрден ашык кар жаады. Эл болсо үшүккө карабай шаркыратманын кооздугун талкуулап, аны көргөнү келишүүдө. Буга чейин Ниагара 2019 жылы жарым-жартылай, толугу менен 1848 жылы тоңгон. Акыркы жумада АКШ Канаданы болуп көрбөгөндөй үшүк алды. Эң катуу суук өлкөнүн батышындагы Монтана штатында катталып, температура -45 градуска чейин төмөндөдү. Ал эми шаркыратмага жакын Буффало шаарында кеминде 28 киши каза болгон. Аба ырайынан улам миңдеген каттамдар токтотулуп, жаңы жылдын алдында каардуу бороондон электр энергиясы үзгүлтүккө учурады. Бул жылы суук түштүк штаттарга, Техас, Жоржия жана Флоридага чейин жетип, 12 штатта үшүктөн каза болгондор көбөйдү. Жалпысынан сууктан кеминде 62 адам каза болду. 29 декабрда Жогорку кеңештин жыйынында конституциялык мыйзамдардын, адам укуктарынын жана эркиндиктеринин кепилдиктерин одоно бузулушун иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Анын курамына Жогорку кеңештин депутаттары Гуля Кожокулова, Чыңгыз Ажыбаев, Айбек Осмонов, Динара Ашимова, Таалайбек кызы Жылдыз, Шайлообек Атазов, Чыңгыз Айдарбеков киришти. Комиссияны түзүүнү демилгелеген Бүтүн Кыргызстан партиясынын депутаты Адахан Мадумаров Жогорку кеңештин 22 декабрындагы жыйынында активисттер кемпирабад иши боюнча мыйзамсыз камалганын айткан. Ошондой эле ал, эгер парламент конституцияны же адам укуктарын коргой албаса, берген антынан тайганга барабар экенин белгилеген. Мисал катары, Акылбек Жапаровдун 2023 жылы жөлөк пулдарды жашоо минимумуна жеткире албастыгын айтканына карабай, бюджетин колдоп беришкенин келтирген. Эгерде ушул кыргыз бийлиги ошол жерде жаткан 5 аялдан ушунчалык калтырап титирип аткан болсо, бул бийлигиңе түкүрдүм мен. Иранда өкмөткө каршы чыккан кеминде 100 киши, анын ичинде 5 аял өлүм жазасына тартылышы мүмкүн экендигин Ирандын адам укуктары уюму жазды. Буга чейин декабрда соттук териштирүүлөрдөн кийин ирандык 2 жаш жигит Максен Шикари жана Мадидзера Рахнавард өлүм жазасына тартылган. Революциялык сот аларды Аллага душмандык кылуу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапкан. Иранда сентябрдан бери бийликтин диний диктатурасына каршы нааразычылык акциялары уланууда. Иран бийлиги бул нааразычылыктарды сырттан уюштурулган козголоң катары көрсөтүүгө аракет кылып, курал колдонуп, элди күч менен басууга аракет кылып келет. Ирандын адам укуктары боюнча уюмунун маалыматы боюнча, акция башталгандан бери кеминде 500гө чукул адам каза болду. Ал арада Казакстандагы турнирге катышып жаткан Ирандын алдыңкы шахматчыларынын бири Сара Хадем ирандык аялдарга тилектештигин билдирип, оюнга хиджабсыз чыкты. Спортчунун мындай кадамы Иран бийлигинин ирандыктарды чет өлкөдө расмий түрдө өкүлдүк кылганда исламдык дресс-кодду сактоо талабына каршы келет. 29 декабрдын таңында Орусия, Украинанын Львов, Харьков, Киев жана башка аймактарына кайрадан массалык соккуларды жасады. Украина президентинин аппарат жетекчисинин кеңешчиси Михаил Подоляк 120дан ашык ракета атылганын ырастады. Кийинчерээк Украинанын куралдуу күчтөрү, абадан коргонуу күчтөрү орусиялык 69 ракетанын 54-ün атып түшүргөнүн кабарлады. Соккулардын кесепетинен Киевде элдин 40% электр жарыгысыз калганын, 3 адам жабыркаганын мэр Виталий Кличко билдирди. Львовдо коомдук транспорт каттамы токтотулуп, шаар боюнча электр энергиясы толук өчтү.
Орусиянын коргоо министрлиги чабуулдар тууралуу комментарий бере элек. Октябрдан бери Орусия Украинанын энергетикалык инфраструктуралык объектилерине массалык сокку урууда. Ага карабай Украина эли согуштун шартында жаңы жылды майрамдады. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариатынын отчетуна ылайык, Орусиянын Украинага басып киргенден бери 7000дей украиналык жара набыт болуп, дээрлик 11.000 украиналык жараталды. Уюмдун белгилешинче өлгөндөрдүн чыныгы саны мындан да көп болушу ыктымал. 2022 жылы кеминде 59 журналист кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу каза тапкан. Учурда Мексика эң кооптуу өлкө бойдон калса, андан кийин Украина турарын Репортеры без границ эл аралык уюму жазып чыкты. Анда алардын 80% атайын буйрутма менен өлтүрүлгөнү жазылат. Уюмдун катчысы Катя Глогердин айтымында, камактагы журналисттердин мындай рекордтук саны авторитардык бийлик барган сайын өзүнө пайдасыз журналисттерди темир тор артына ыргытып жатканын көрсөтүп турат. 2022 жылы Украинада да медиа кызматкерлери үчүн эң кооптуу өлкөлөрдүн бири болуп калды. Алсак, аталган уюм билдиргендей, 13 мартта орус аскерлери тарабынан атып өлтүрүлгөн украиналык фотограф Максим Левин жана франциялык видео репортер Фредерик Лекрер Имковтун өлүмү сыяктуу көпчүлүк журналисттер командировкада жүрүп набыт кеткен. Буга чейин Репортеры без границ уюму ушул жылы дүйнө жүзү боюнча кеминде 65 журналист барымтага алынганын жазган. 1 декабрга карата бери дегенде 530дан ашууну түрмөгө кесилген. Мындай учурлардын жарымынан көбү 5 өлкөдө: Кытайда, Мьянмада, Иранда жана Вьетнамда, Беларуста болот. Үстүбүздөгү жылдын акыркы аптасындагы маанилүү кабарлар ушулар болду. Келе жаткан жыл ар бириңиздердин үйүңүздөргө бейкутчулук алып келип, жалаң жакшылыктар менен коштолсун. Өлкөбүздө тынчтык болсун. 2023 жылы көрүшкөнчө.